Usta мырза, эме материалды көрдүңүзбү? Көрдүңүз, э? Эгерде $100.000 төлөбөсөм, Азанна адымын дебатка чыкканга даярсызбы? жок, келсе без проблем. Келсин. Эч кандай маселе жок. Саламатсызбы? Урушуп талашпайлы? Фактылар менен сүйлөшөлү деди. У меня есть несколько вопросов, на которые монда кыйшаңдабай эле түп-түз эле жооп берсин Рустам. Документтерди жасаганга бүт баардыгын жасадык. Инвестор мисалы сиздики келбей койсо, же аны сата албай койсоңуз, бизде эмне деле? Там барбы ошо катарында? В качестве кого? Башкасы да бар. В качестве резидента. Резидент этого кооператива. Почему резидент? Это же ты основал. Я обвиняю его и всю его шайку-лейку в серьезном уголовном преступлении. Инвестор жок болгондуктан. Каттан биз сизге төлөп беребиз. Инвестиция ал жерге жок болсо. Жок, эмнеге жок болсо, эчтекен жок болсо, колундан эчтеке келбесе, анда эмнеге элдин башын айлантың, мени баш кылып? Сиз өзүңүз Зачем? Ошо жерди алсак, бул киши менен уштурган башка сөз жок. Мен суроо эле берейин деп. Эмнени каалайсыз эжеке? Эмне каалайсыз айтсаңыз? Мен каалайм, менин эмгегимди төлөп берсин. Канча деп баалайсыз? Менин идеям менен социальный городок Муслим олар менен колдонбосун. Же бирөөнү заказнап турат, же просто шоу. Акча керек болгондо. Ага чейин Рустам, сен мага иним жардам бердиң, рахмат. Я тебе говорю, ты мошенник. Саламатсыздарбы? Урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Эсиңизде болсо, биз 2 күн мурун Жанна Адынова аттуу жаран кайрылып, Ислам каржы кооператив бул аферисттер, элдин канын соруп жатат, алдап атат, тиешелүү укук коргоо органдары буга кайрылыңыздар, анын негиздөөчүсү Рустам Юсупов акчаларды сыртка алып чыгып кетип атат деген мааниде бизге маек берген. Ал берүүдө биз дагы айтканбыз, экинчи тарапта уга биз даярбыз дегенбиз. Мынакей азыр биз экинчи тарапка да келдик. Экинчи тараптын чакыруусу менен ошондой келип, офисинде азыр маек алалы деп отурабыз. Биздин каршыбызда Рустам Юсупов мырза. Ассаламу алейкум, Рустам мырза. Рустам мырза, эме материалды көрдүңүзбү? Көрдүңүз, э? Ал жерде биринчи эле суроом, Жанна Адынова сизди айтып атат, буякта иштеп кеткен. Анан булардын эч кандай инвестору жок. Биринчиден, экинчиден элди алдап атат. Марттан бери эч кандай үй алып бере албай атат. Булар бир катардагы эле каржы пирамидасы, алдамчылар, аферисттер деп айтты да. Ушуга кандай жооп бересиз? Эң биринчиден бул эмнеден өзү чыр чыкты. Эмне себептен ошо Жанна Адынова деген силерге барып ошо кайрылып атат. Жанна Адынова деген ошол силерге барардан 2 күн мурун мага келген. Бул жерге апасы менен экөө келип, бул жакта ошол видеосу менен экөөдөн киргенде мен айттым, эмне маселе болуп атат, сүйлөшөлү, бардык сурооңузга жооп бергенге даярмын. Ал айтып атат, 2 маселе коюп атат. Биринчи маселеси бул $100.000 төлөйсүн деп. Эгерде $100.000 төлөбөсөм, анда деген мен бүт ошо журналисттерди көтөрүп, бир топ маселелерди көтөрөм. Мен айттым, эмнеге мен $100.000 төлөшүм керек? Кайсы себептер негизинде мен сизге $100.000 акча төлөп беришим керек? Дегенде ал мен сага иштеп кеткем. Мен айттым, бизде иштеген болсоңуз, сиз айлык маяна алып иштедиңиз. Айлык маянаңызды алдыңыз. Ал эми $100.000 деген бул жөн эле азыр менден талап кылынып аткан. Бул как пара катары, же бирдемке катары, мындай шантаж катары болуп атат да. Анан себеби эмне деди ушу $100.000 неге сурап атат? $100.000 бул айтып атат, мен ошол биздин бир проектибиз бар болчу, бизде иштегенде ошол проекттин үйдүн макетин жасаган, дизайн, бир эле сүрөт. Ал макетти болсо бир компанияга заказ берип, ал заказды $5.000 заказ берген. Анын акчасын биз толугу менен төлөп бергенбиз. Ал боюнча бизде квитанциясы да бар, договорлары да бар, бүт бардыгы. Анан бул эже иштеп бараткан кезинде ар кандай проектлер менен келе берди бизге. Буну каржылап бер, тигини каржылап бер, могу нерсени курабыз, тиги нерсени курабыз, 5.000 бер, 3.000 бер, 10.000 бер, ошентип бул эже бизден $30.000 акча каражат алат. $30.000 акча каражат алып, анан кийин кайра келет дагы, андан дагы көбүрөөк акча сурайт. Могу проектти ишке ашыралы, ошону каржылап бер. Мен айттым, ал нерсени каржылоого бизде мүмкүнчүлүк жок. Ал сунуштап аткан сунуштар үйлөрдү курам деп бизге сунуш берген.
ошо үйлөрдү курсак сен ошо ИФК аркылуу баягы ошо ИФКнын кардарларына сунуштасаң болот деп бир топ жердин ээлери менен договорлорду түзүп анан келип ошол үйлөрдүн дизайндарын жасатып анын акчасын баарын биз төлөп бергенбиз. Төлөп бергенден кийин анан келип алып мен ошо чуркадым, мен кызмат кылдым. Эми биз өзүбүз төлөгөн материалдарга колдонууга толук укугубуз бар. Аны биз өзүбүз каржылап атабыз. Анын чөнтөгүнөн кеткен каражат эмес. Ал менен сүйлөшкөн болчубуз, 40 000 айлыгыңыз болот деп, 40 000 айлыгын алып аткан. 40 000 сом айына. 40 000 сом башында. Анан кийин келди, мага $2000 берип тур. Мен соттон түрмөдөн чыктым. Түрмөдөн чыккандан кийин эч ким мага көңүл бурбай атат. Эч ким жумуш бербей атат. Эч ким ишенбейт, эч кимим жок. Мага көмөктөштү. Эми адашкан адам жок, эми адашпаган адам жок дегендей биз ойлодук, эми айка тоба кылып чыккан болсо, биз ошол мындай ишин биле турган адам болсо ошого көмөктөшөлү деп жардам бергенбиз. Жардам берип, мына $30,000 чейин биздин акчабызды сактап жиберди. Анын отчету канча убакытта сактады? Бул где-то 3 айдын ичинде. 3 айдын ичинде болгон расход. Анан $30,000 бул айтты, биз мен ошо компаниямды бөлүп бериңиз, сиз менен иштеше албайт экенбиз, себеби мен акча бербедим ага. Башка акча жок болчу. Биз карыз алып дагы анын бир определенный бир маселелери чыкты эле, көйгөйлөрү чыкты эле. Ошону чечүүгө дагы бизге мага карыз бериңиз деп $10,000, $5,000 акча алгандар бар. Өзү алган акчалар. Ал жумушка тиешеси жок такыр эле. Аны алып, ал өзүмдүн маселемди чечем, анан кийин толук кандуу иштейин мен, моундай көйгөйлөрүм бар, мен иштей албайм деп ар кандай шылтоо менен келип акча алып берди. Анан кийин мен айттым, эжеке кечирип коюңуз. Мен сизге ар дайым ошондой акча таап бере албайм. Мурун долбоорго деп алып аткан акчаларыңыз азыр мына жеке өзүңүзгө да суранып атасыз. Мен сизге каяктан таап берем? Анан таппасаң мен мынтем, антем, тигинтем, ар кандай эмелерди айтты, ыйла берди, офиске келип ыйлады. Анан аягында айттым, эжеке биз чогуу иштеше албайт экенбиз. Мындай өзүңүздүн характерди көрсөтө берсеңиз, анда деген өзүңүз башка бирөө менен ошо ишиңизди улантып бериңиз. Могу компанияны, ошо чогуу түзгөн компаниябызды мен сизге өткөрүп берейин. Кайсы компания эле ал? Ал башында IPD деген компания болчу. IPD деген компанияны өткөрүп бердик. IPD менен бир топ договорлорду, келишимдерди түздү элдер менен. Анан ал жакта IPD'де болсо өзү учредитель жок болчу. Учредитель такыр башка адамдар болчу. Анан тиги башка адамдар айтты, кишилер келип атат жабылып кылып. Элдер келип атат, что келишим түзүп, келишимин аткара албай атат. Дегенде ал Aisha Construction деген компаниясына бүт ошону контракттарын өткөзүп алды. Анан кийин келди дагы кайра акча сурап, 100 000 берип турсаң, мен азыр сага договор берем. Мына $30,000. Мен айттым, эжеке, макул, $30,000 мен 200 000 кылып, азыр мынакта үй куруп атам, биздин ошо офистин мандайында эле жерлери бар, ошол жерге мен үй куруп атам, ошол үйдөн 200 000 мен сен менен ошо Aisha Construction'дан договор түзүп. Бизде договор турат. Өзү кол койгон квитанциясы. Ошо договордун келишими бар деди го. Бүт бардыгы бар. Анан кийин түздү, мен айттым, 200 000 түзүп эле коюңуз, ошо бизден кеткен каражатка эле түзүп бериңиз, болду. Башка эчтеке бизге кереги жок. Анан ошо бойдон кетти. Өзүнүн иштерин кылды. Ал ортодо бир топ көйгөйлөрү пайда болуп, бизге келип, кайра 50 000, 100 000 алып жүрдү. Анан бир күн келди, ошо менин сотум болуп атат. 28-inde мен таап бербесем, мени камап салышат, мен кайра түрмөгө барбайм. Ошону бирдемке кылып, 2 документ көтөрүп келди, кызыл документ. Ошо кызыл документти залог катары ал дагы мага $1,500,000 таап бер. Мен айттым, эжеке, менин акчам азыр жок, биз инвестордон өзүбүз каражат күтүп атабыз, өзүбүздүн расходторубуз аябай чоң болду. Азыр форум өткөрдүк, бир топ иш чаралар болду. Ал сизге жардам бере албайм, кечирип коюңуз. Ал убакыт өттү, убакыт өткөндөн кийин анан кечээки эле болгон окуя келди. 100 000 берсең, мен эч кандай доо арызым жок. Эмнеге мен сизге 100 000 беришим керек, эч нерсе айтпайт. Бул жакка келгенде алар мен менен сүйлөшүүгө келген жок. Алар жүн эле тополоң кылып ошо видеого тартты. Мен унчукпай эле отургам видеода. Көргөн болсоңуз, ошо айрым суроолоруна жооп бердим. Жооп берсем эле өкүрүп эле атака кылышты. Мен айттым, макул. Каалаган жериңиздерге барып айткыла.
мен аудиттерди жиберем, там органдарды чакырам, чтобы сени текшерсин. Мен айттым, келсин, баары текшерсин, аудит кылсын. Эгерде менин күнөөм болсо, мен жооп берем. Каякта бир сом бир жака кеткен болсо, анда мен жооп берем. Алып келиңиз, аудитти да алып келиңиз, мен 100 миң, 100 сом берген эмесмин. Алып келиңиз, мына могу жерге келсин, текшерсин, как положено. Эгерде биздин эмелер болсо, күнөөбүз бар болсо, анда биз жооп берели башыбыз менен. Эч кандай маселе жок. Чыгып кетти, анан мына барып, сер аркылуу ошол бүт коомчулукка 100% калпты элге жеткирип атат. Коомчулукту мындай пикирин өзгөртүп атат. Бул деген биздин эртең келип аткан инвесторлорубузга дагы бир топ өзүнүн таасирин тийгизет. Анан биз эми толугу менен өзүбүздүн позициябызды айттык. Эч кандай акча бербейбиз. Текшере турган болсо келсин. Органдар менен келеби, аудит менен келеби, текшерсин. Ар бирин ким күнөөлүү болсо, ким каяктан жеген болсо, анда ошол адам жооп берсин. Толугу менен. Инвестор деп калдыңыз. Айтып атпайбы эмелерчи? Ушул убакытча неге инвестор келбейт? Инвестор каякта? Бир дагы инвестор жок. 1 сом инвестор келген болсо, мен жооп бергенге даярмын дедим да. Анан ошол инвесторлор ким, качан келет, эмне болгон? Инвесторлор боюнча. GTI деген чоң холдинг, бул Катар өлкөсүнөн келген уюм. Булар деген ошол келгенде бизге кайрылган. Биз ошол Кыргызстанга инвестиция алып келген атабыз. Биринчи кезекте биз буларды текшере баштадык. Ошол кезде аябай көптөгөн инвесторлор келип атты. Калп эле инвестормун деп, акчасы жок эле келип, бияктан акча жыйнап кетип атты. Анан кийин биз текшердик. Текшергенде алардын Англиядагы өзүнүн счетун карадык. Официально ошол сайтка берилген отчеттору бар экен. Биякта кагаздар бар, дагы эменин аягында тартып алсаңыздар болот. Ошол Англиянын официальный счетунда канча каражаты бар, анын баарын көргөздүк. Толук түрдө ошо документалдуу тур. Анан кийин биз 3 ай бул инвестор деген жөн эле идеяң бар экен деп туруп акча берип койбойт да. Мына сенде жакшы идея бар экен деп. Аны бүгүн бүт баарын жазып чыгыш керек. Биз ТО заказ кылдык. Чет өлкөдөн ТО заказ кылып, европейский стандарт менен ТО жазылат экен. Ал ТО заказ кылганда дагы өзү $70 миң ТО жазылат экен. $70 миң. Аны ошол инвестор компания айтып атат, $60 миң биз өзүбүз төлөйбүз. $10 миң бияктагы компаниядан төлөш керек. Башында айтканда $70 миң деп айтышты, биз айттык, $70 миңга бир да бияктагы проектиси бар адам $70 миң төлөй албайт. Биздин анчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Десек ошо $10 миң чейин. Ар бир проекттер, биякта азыр 8 проект бүт ошо колдоо тапкан проекттер бар. Ошо 8 проекттен $3 миң, $5 миң, $8 миң, $10 миң чейин каражат төгүп туруп, ошо өзүнүн ТОсун заказ кылды. Өзүнүн ТОсу келгенден кийин, ал ТО боюнча өзүнүн теги GTI-дын талаптары боюнча ар бир проекттин 15% кепилдиги, банк кепилдиги болуш керек. 15% дейм. Анан биздин проектибиз аябай чоң проектибиз, бул Муслим проектиси. Муслим проектиси жалпы суммасы 1 миллиард 146 миллион. Мунун деген 15% эсептеп көрсөңүз, бул почти 100 канча миллион доллар болуп атат. Андай капитал биздин бир да банкта жок. Болсо дагы ал обороттогу каражаттар. Банковский гарантия дегенде бул акчаны блоктоп салат. Заморозить салат, аны айлантырганы болбойт. Бир да биздин банктар коюп бере албайт экен, ал 15% гарантияны. Анан биз башка чет элдик банктарга чыгып туруп 15% ошол гарантияны сүйлөштүк. Экинчи варианты бар, ошол совместный компания ачып туруп, Катардагы компания ачып туруп, Катар аркылуу GTI ушу компания менен болот абы? Ооба. Именно ошо GTI боюнча. Анан Катардагы бир компания ачып туруп, ошол Катардагы компания аркылуу алсаңыздар болот. Ал Катардагы компания түзүш үчүн дагы келишим түзүп, акчаларын биз төктүк, потому что компания бизге керек. Чем бир банкка 15% дегер коюп берип атпайбы, ал жөн эле акча коюп бербейт да, процентке коюп берип атат. Анан ошол 15% койгон залогун биз айттык, ага процент төлөгөндөн көрө, анда биз акчабызды үнөмдөп туруп, ошол Катардан өзүбүздүн компанияны ачалы дедик. Ошондо Катардан барып өзүнчө бир компания ачтыңарбы? Ооба. Ал азыр процесс жүрүп атат. Азыр регистрациясы бүтүп, ал жакта
кеңселерди арендаға алат экен. Арендаға алып туруп, ошол кеңсени көрүп туруп, анан кийин налоговый подтверждение берет экен. Налоговый подтверждение бергенден кийин банковский счет ачылат экен. Анан кийин теги каражаттар биздин келишим боюнча акча каражаты которулат экен. JTI'дан бүгүнкү күндө 8 проект боюнча, анын ичинде биздин Муслим проект боюнча письменный подтверждениясы бар. Что биз каржылайбыз деп, ошонун өзүнүн директорунун кол койгону менен директор өзү келип кетти bu жака. Ошо JTI'дин директору? Директор өзү, генеральный директор келип кетти. Ошо расмий эмелерин көрсөк болобу? Бүт ошо мына форумга келди. Форумга бул жакта ал 6 күн жүрдү. Өзүнүн бүт ошол делегациясы менен келди. Финансисттери менен, экономисттери менен, юристтери менен баары чогуу келишкен. Аты ким ал? Канча директору? Али Амир Салими деген өзүнүн ошол директору, совет директоровтуки Гулкар деген киши, баары ошол делегация менен келди. Анан бул жака келгенде алар Катардан келип атпайбы. А форумга болсо биз Катардын посолун чакырдык. Катардын посолун чакырып, ошол жерде Саудиянын посолу келди, Саудовская Аравиядан көп кишилер келди. Аларды жолуктуруп айттык. Биз булар менен иштешип атабыз. Посол менен да сүйлөшкөндө айттык, бул Катарда кандай иш алып барат бул компания. Мындай серьезный эле компания деп ал киши менен да сүйлөшүп айтты. Катарда ооба, чындыгында булар иштешет. Биз айттык, Кыргызстанда Катардын желегинин астында иш алып барып атат. Эртеңки күндө жооп бериш бар. Экөө жолугуп ошол жерде сүйлөшүштү. Айтышты, баары 100% бул компанияда иштейт. Талаптары ошону аткарсаңыздар, инвестицияны алып келип иштейбиз. Бурса мырза, ошо инвестиция келсем бул кооперативде элдерге үй, автоунаа алып берүү да, чынбы? Негизги максат ошондо баягы келсе, инвестор келсе, баягы ыксан башкадай болбой эле өзүңөрдүн акчага эле алып берип турасыңар ошондо. Же кандай болот? Ал мындай болот. Анткени азыр биз билгенде интернетте окуган боюнча көп адамдар ушул качан келет деп күтүшөт экен да инвестордун. Негизи биз өзүбүздүн проект боюнча жазганда 10 000 адамды киргизгенбиз. Экинчи вторичный жильодон курулган үйлөрдүн 10 000 адамга экинчи жильодон, анан кийин 5 000 адамга машина депчи. Ошолордун каражатынан. Бирок булар деген 90%-ны каржылайт, 10% адам, ар бир адамдын өзүнүн салымы болуш керек. Первичный взнос дейбиз го. 10%-ты эмнеге алат? 10% дегенде ар бир жаран өзүнүн ошол вклады болуш керек экен. Баягы амортизация болгондо же төлөй албай калганда, чтобы ответственность ар бир адамда да болуш керек деп атат да. Ошол үчүн 10%-ны төксө, 90% тиги инвесторлор берсе, адамдар деген определенный бир мөөнөттү 25 жылга чейин деп атылат. 10 жылга чейин, 15 жылга чейин максималдуу түрдө срок коюлган. Эмне үчүн максималдуу түрдө коюлуп атат? Эгерде по исламским принципам ал адам төлөй албай калса, бул да күнөө экен. Ислам принциптерине уже нарушение болуп калат экен. Мындай оор келсе, ай сайынкы төлөм. Ай сайынкы төлөмү ошого дал келе турган болсо, анда бул эмеге туура келет экен. Ислам шарттарына туура келет экен. Анан ошол 90%-ды булар бөлүп кайтарып беришет. 10% ал өзүнүн акчасы. 10% өзү инвестордун 90% деп атасыз ошондо? 90%. Анан бул процедура качан бүтүп, анан элдер качан үй алып башташат? Процедура бүтөйүн деп калды. Процедура теги Катардагы компания регистрациядан толугу менен азыр бүттү. Теги кеңсенин арендасы эле калган. Андан тышкары бул бир эле биздин инвестор боюнча, экинчи инвесторубуз боюнча мына жакынкы бүгүнкү эртең даже уже келишим бул жака келген атат. Ал келишим негизинде бизге 100 миллион түшкөн атат. Ким ал, каяктан? Ал Imperial Bank Group деген чоң дагы бир өзүнчө уюм, инвестициялык уюм. Анын боюнча дагы биздин бүт документтерибиз бар. Ал уюм менен биз келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде вексель аркылуу Кыргызстанга түшүрүлөт. Вексель деген биздин банктарда пока түшүнүк жок экен. Бул кантип аны иштетсе керек, кандай обналичение кылат акчаларын. Бир топ ошондой көйгөйлөр жаралып, биздин март айында бүтө турган жумуш азыр майга чейин созулуп атат да. Бул жакта деген биз тараптан дагы определенный бир кыйынчылыктар бар болуп атат. Ал жактан дагы баягы талаптарына жооп бергенге биз аракет кылып атабыз да. Кыргызстанда таппасак, анда чет өлкөдөн таап, ошол банковский гарантиясы дейбизби же башкасы дейбизби, ошолорду таап туруп тилгеби фонд стап берип атабыз.
Ислам каржы кооператив деп атпайбы, атыңыздар айтып тургандай эле анан бул ислам шарттары менен болуп атат. Ошого исламий жактан ким да исламий бизде муфтият бар да. Ооба. Ошоктон бери сиздерде расмий келишимдер, ушу биз ислам шартта иштейбиз деген нерсеңиздер каяктан негизи барбы? Ислам шарттары дегенде бул жакта именно финансылык кызмат көрсөтүү боюнча муфтият өзү деле айтып атат. Бизде ал багыт боюнча адистер жок дейт. Кечеги мына өткөн форумда дагы өзлөрү баса белгилеп айтып кетишти. Дүйнөлүк ислам банкынан да өкүлдөр келген болчу, алардан да жардам сурап, ошол багытта бизге адистерди даярдап берүүгө жардам бериңиздер. Бул багыт боюнча биз өзүбүздүн адистерибиз бар. Атайын чакырылып, бул жакта ошол отуруп, ошол ислам шарттары Бизден жок. Биздикилерден жок. Өзүбүздөн муфтияттан эч кандай эмес жок. Муфтияттан жок. Анткени Фаркат Ажы Юсупов бар, бул эч кандай ислам шарттарына туура келбейт деп айткан жайы бар. Билесиз, алымдар келишет. Ал киши айтып атат, ошол эмеге туура келбейт деп, ал боюнча дагы бир аксакал келип, биздин ошо шариаттык кеңеш бар, ошо шариаттык кеңешке кирген аксакал бул видеону закастап чыгарган болчу. Закастаганда билебиз, эмне максатта. Ал кишини биз Фаркат Ажыга да заказ чыгар айт деп ошондой болду. Аны да съемка кылдырып, бүт видеолордун баарын баягы бул шайтанский кооператив деген сөздөрдү айтып ошону чыгартырган. Аны эмесини жазган каттар да бар. Биздин инвесторлорго чейин жазып, булар чын эле силер буларга инвесторсыңарбы же жокпу деген маанидеги аны англис тилиге которуп, англис тилин билген балдардан суранып, биздин инвесторлорго чейин жазып чыгышты да, ошол булар силердин атыңардан сүйлөп атат, бул чынбы, жалганбы деп. Анан ошол биздин инвестор форумга келгенде өзү ошол көп суроолорго баарына жооп берип кеткен. Толугу. Анан сиздин ушул инвесторлор деп айтып атасыз, бирок Жанна Аденова бизге чыкпадыбы? Ооба. Азыр неге менен беттешпейт атат? Мен дебатка чыкканга даярмын дейт. Эми сиз ошол жерден эми баары көчүп сурайын. Жанна Аденова дебатка чыкканга даярсызбы? Чакырсак, азыр деле болсо чакырсак. Азыр деле эгерде адекватный болуп, мындай ажылдашпай, мындай факты менен сүйлөшө турган болсо, анткени азыр мисалы сиз айтып атасыз, сиз чыккандан кийин ал өзүнүкүн айтып чыгат да кайрачы. Ортодо эметпесе, мүмкүн болсо чакырсак. Келсе, чакырса эметсе мүмкүнбү? Уруксатыңыз болсо чакырсак. Келсе без проблем. Келсин. Эч кандай маселе жок. Азан мүмкүн болсо ушу баары көрүп отурат. Чабалы өзүнө. Ооба. Алло. Жанна айым, сиз громкоговорительдесиз азыр, эме чыгып сүйлөшүп атат, биякта отурасыз, баары съемка болуп атат. Анан азыр келе аласызбы? Кандай? Азыр келе аласызбы? ИФКнын эмесине, офисине келсеңиз, эгер урушпай, талашпай, фактылар менен сүйлөсөк макулбуз дейт. Ошого сиз макул болуп келе аласызбы азыр? Мен урушпайм, талашпайм, мен просто суроолорумду берем, мен жооп уккум келет. Келе аласызбы анда? Канчада келе аласыз? Канча мүнөттө келе аласыз? Канчада барайын, каяка барайын? Эми билесиз, баягы келипсиз, Рустам мырзанын азыр офисинде отурабыз. Ошол жерге келсеңиз, ошол жерден бетме-бет отуруп бир чечсе да, анткени азыр бияктан Рустам мырза баарын далилдери менен айтып берип атат бизге, ынандыруучу айтып берип атат, баарын биз да эметип атабыз. Эми сиз ичинен билем, фактыларым бар десеңиз, келсеңиз, суроолорду берсеңиз жакшы болот эле. Анда бир келип калсаңыз күтөбүз сизди, Рустам мырзанын кабинетинен. Хорошо. Рустам мырза, биз мындай да, «Стоп беспредел» медиа порталы силерди жамандап же тиги Жанна тарапта эмеспиз. Ошону көрүүчүлөргө түшүнүп кетсек, анткени Кыргызстан турак жай кооператив башталгандан бери көп жаман жагдайлар башынан өткөрдү. Мисалы, билесиз, Ихсанды билесиз. Ихсанда монтуп келип, жакшы эле келди дейт, 3,5 миң адам алып берди. Азыр мына соттон баш чыкпай, ошо офисине барып түнөп аткан кишилер бар, аякта чалдырганбыз. Эми Арман айтып аттын башындай да. Көп аны билесиз. Анан ИФКда ошондой болуп калбайбы деген эле элдердин көбү сурап атат да, ошондойчу, ошондой болбойбу депчи. Мындай да биз эмне үчүн мындай өзүбүзгө ишенүү менен айтып атабыз да. Биринчиден ИФКда 5% кызмат акысы бар. 10%дан баштап биринчи төлөм кабыл алынат. Ар бир жарандан 5% кызмат акысын ал кантип колдонот, эмне максатта колдонот, ал уже кооперативдин ички маселеси. Эми баягы кызмат акы десек болот, 5%. Ошол мисалы $40,000 үй ала турган болсо, ошонун 5%-ын төлөш керек бе? Ооба.
$2000 болуп калат да. Кызмат акысын ал өзүнүн баягы иштеп аткан адамдарына колдонот, өнүгүүсүнө колдонот, инвестиция тартканы колдонобу, башка тармакта колдонобу, ал өзүнүн жеке эмеси, ички саясаты. Ал эми адамдар өзүнүн баягы первичный взносун кылган 10% баягы үйгө төлөп атпайбы? Ал каражаттар баардыгы ар бир ошо үй алганга, машина алганга гана жумшалыш керек. Бул процессти башынан баштап эч кандай бузуу болгон жок. Бул силердин жеке эсебиңерге түшөбү булардын адамдардын төккөн акчасы же бир банкта бир каралган менен бизде акча каражаты колго алынбайт. Бизде даже келген кардар акчасы менен келсе дагы бизде счет берилип барып банкка төкүш керек, анын квитанциясын алып келиш керек. Ал ошол эсептер кимдики? Жок, кооперативдин өзүндө турат. Өзүндө турат. Ал өзүндө турат. Ал ошол каражатты алып туруп, ошол каражатка үй алып берип, ар бир алган каражатына банктан канча каражат алса, ошого өзүнүн договору болуш керек, келишим бар. Купли-продажа болуп, машина алдыбы, үй алдыбы, же спецтехника алдыбы, ошол нерсени тиркеп коюш керек. Анан ачык сайтта болуп, анан ар бир үлүкчү дейле, ошо ала турган үлүкчү мүчөсү дейбизби? Акчасы кандай кетип атат, тизмеси каяка жетип калды деген нерсени көрүп туруш керекпи? Силерде ачык айкын? Ачык айкын бар. Сайттын ичинде ар бир адам биринчи келип мүчө болгондо аларга ID берилет. Ошо ID номери менен кирет. ID номери менен катталгандан кийин ал жерде ошол ар бир адамдын тизмелери турат. Ким очередте турат, канча убакытта жетет, канча адам алды, канча убакытта жетет, бүт баардыгы ошол жерде турат. Ачык айкын ар бир кардар аны көрө алат. Бул нерсе башка кооперативдер жок болчу. Такыр эле жок болчу. Ал тааныш билиш болуп, очередти жок эле эртерээк эле алып, бирөө акча берип койсо ошого берип, ошол себептен көп нерсеси булардыкы бузулуп кетти. Анан мына ошол эле ИФКда иштеп аткан жетекчиси болобу, жумушчу болобу, анын бүт баардыгы ошол очередке туруп, эл катары эле ошол алган үйү болобу, машинасы болобу, эл катары эле алып атышат. Эл катары эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Эч кандай аларга артыкчылык берилбейт. Ким болбосун дагы ошол өзүнүн кезеги менен ала беришет. Эгер чыгарып кетем десечи? Мисалы жок, мен эметпейм, мисалы 10% салганмын, алып кетишим керек деп, керек болуп калды десе, алып кете береби? Эгерде 5 күндүн ичинде ал алып кетем дей турган болсо, ошондо деген кызмат акыга төлөнгөн каражат ал кайтарылбайт. Кайта 10% төккөн каражатты ал полностью кайтарылат. Ошон үчүн төгүп атканда ар бир адамга кызмат акы эметилбейт. Аны ар бирине эскертүү берилет. 5 күн ичинде эгерде жок мен ойлонуп көрдүм, кайра алып кетем десе, анда алып кете берет. Эч кандай маселе жок. Азыркы күндө 1 жылдан ашып калдыңыздар, канча адамга үй алып бердиңиздер, машина алып бердиңиздер? Бүгүнкү күндө 1000ге жакын болду. Тагыраагы 905 адам. Общий алгандардын саны. 905 адам. Үй алдыбы? Үй, машина. Үй, машина алып берди. Азыр сиздин план боюнча 10.000 адам да? 10.000 адам. 10.000 адам бизде 10.000 эмне үчүн биз 10.000 деп атабыз. Кечээ күнү ошол видеосунда да айтып атат, башка кооперативдер да кошуп алды, эмне максатта кошуп алды. Бирикти, Иксан менен башка менен бирикти деп атпайбы? Максаты эмнеде деп сурабайсызбы, айтып берейин деп. Биз эмне үчүн аларды бириктирдик? Биздин инвестор айтып атат, бүгүнкү күндө талап канча ошол үй алганы, машина алганы адамдар канчасы кезекте турат. Биз айттык, биздин кооперативде бүгүнкү күндө 3500 болчу. Азыр 3800гө жакындап калды. 3500 адам турат. Алар айтат, силер акча сурап атасыңар 10.000ге. 10.000 адамды силер биз инвестицияны берип атабыз. Силер канча жылда аны освоить этип бүтөсүңөр деп. Анан кийин биз айттык, өзү талап бизде аябай жогору деңгээлде, почти 300.000 адам үйгө муктаж жалпысы. Кооперативтерге кайрылган мына Ихсанда где-то 6.000 адам бүгүнкү күндө өзүнүн кезегин күтүп турат. Эми акчасы башкаларга кетти да булардын. Анан 6.000 тигилердикин алып, башка кооператив, майда кооперативтерден баарын чогултуп туруп, анан тигилерге көрсөттүк. Мына жалпы саны биздики 10.000ден бүгүнкү күндө ашып атат. Эгерде ошондой бирок инвестиция келет 10.000 кишиге. 10.000 кишиге ооба. 10.000 кишиге бул инвестиция экинчи курулган үйлөрдөн сатып алып берүү. Бул биздин долбоордун муслимдин бир бөлүгү. Экинчи бөлүгү бул баягы аз кабаттуу үйлөрдү куруу,
4 этаждуу, анан 2 этаждуу жер үйлөрдү, потому что аймактарда көп кабаттуу үйдү кура албайбыз. Ал жака биз жер тамсалып, шаардын ичинде ошо 4 кабаттуу үйлөрдү салалы деген максат менен ошол проектте 15 000 үй бул жер үйлөр, анан кийин 204 этаждуу үйлөр каралган. Мисалы жаңа форс-мажор жагдайлар болуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле кепилдик деген ал жагында болот, барбы ошол? Мисалы иксандыкындай абал жаралып калсачы, эми Кудай сактасын андан албетте. Жок, эгерде инвестиция жок болсо, тартылып келбей калса, ошон инвестиция жок болсо, ошондой жагдай жаралышы мүмкүн. Биз ошон үчүн бир эле инвестор менен эмес, 2-3 инвестор менен параллелдүү түрдө иш жүрүп атат. Ал эми GTI менен болсо, биздин сүйлөшүүлөр 3-4 айдан бери уже бышылып, бүт документтерине кол коюлуп, өздөрү подтверждениясын берип, ошол кеминде 3 инвестор болот экен сиздерде. 3төн да көп болушу мүмкүн. Форумдан кийин бир топ кызыгуулар пайда болуп, биздин ошо презентация кылган проектлерибизге кызыгуу болуп, бизди ошо Саудияга чакырышкан, Орзудан кийин келип, ошол Саудияда бир топ проектлерди чогуу талкууласак болот деп. Биз айттык, могу жердеги азыр биринчи төлөмдү, биринчи инвестициябызды түшүрмөйүнчө Кыргызстандан сыртка чыкпайм деп мен өзүм эле айттым. Анан бул жанадан айтып атпайбы азыр, кызымды да башын айландырып алды депчи. Эмне кылып айландырам? Билбейм ошол. Сизден сурайын деп ошо. Жанынан чыкпай калды, айланчыкта эле иштебей десем да болбойт дейт. Кызы бул жактагы процессти башынан баштап көрүп келип атат. Эмне жумуш жасалып атат, кандай максатта жасалып атат, кандай перспективалар болуп атат. Аны ошо бизге ошо жардам берип, өзүнүн компаниясын негиздеп, ошо маркетинг жагынан, продвижениясы жагынан бүт ошону даярдап туруп, биз менен чогуу бүгүнкү күнгө чейин келип атат. Баарын ачык айкын көрүп атат. Анан кантип бул тескери басып кетсин. Айлыгын алып атса, башка кылып атса, өзү деле кече күнү айтып атат, өзүнөн деле сурасаңыз деле болот, эмне маселе болду деп өзүнөн да интервью алсаңыз болот, өзү мына жооп берсин. Азыр эле иштеп атат да кыз, ооба. Азыр да иштеп атат. Апасынын чыккан эмесин көрүптүр видеосун. Көрдүм. Эмне дейт да боюнча пикирин? Ал өзүнүн сторисинде өзүнүн пикирин билдирип атат. Эми билбейбиз эмне болду апабызга. Жакшынаак эле болчу, биз менен да сүйлөшүп жүргөн. Проектлер болсо чогуу аракет кылып кылабы деп. Бирок бирөөнүн мамасы азыркы күндө бирөөнүн заказын аткарып атабы, же бир кандай бир жагдай пайда болду билбейбиз. Эмне себептен ал ошондой кадамдарга барды, аны мага белгисиз. Баягы сиз жеке сиз тууралуу да айтып кетти эме депчи, өзүнүн УКМКнын аналитик катары тааныштырат, көбүн коркуп алыптыр, көбү да айта албайт экен, мага көп адамдар кайрылып атат. Ошо марттан бери токтоп туруп үйлөрүнө ала албай, айтсаң эле чытырып салып атат деген сыяктууларды айтты да, ошону уксаңыз керек. Эми ушул боюнча кандай дейсиз? УКМК менен байланышыңыз барбы? Эч кандай байланыш жок. Болгону бизде деген өзүбүздүн охранный агентствону түзгөнбүз, Адмирал деген. Ал жерде деген мурунку УКМКда ошо СГОда иштеген балдар, пенсияга чыккан балдар. Ошол пенсияга чыккан балдардын башын бириктирип, аны эмне максатта түздүк. Ал жерде чынындагы патриот жигиттер бүт бардыгы. Кечээ күнкү мына Баткен окуясы болгондо 20 бала ошол жерден биздин эле ошол Адмирал деп барды. Баткен окуясы болгондо, жанжал болгондо бардыгы ошол биз барабыз деп ошо бир топ болуп барып келишти. Аны түзгөнүбүздүн негизги максаты бизде азыр мына кооперативге түшкөн каражаттар, бул сатылып алынып аткан үйлөр, машиналар бул $1000, $2000 эмес да. Мунун баасы аябай чоң. Акчаны жеткириш керек, инкассация дейбиз. Ал акчаны азыр мына $1000 бирөөнүн башына бир коюп кетип атат. Анан биз ошо инкассация ИФКнын коопсуздугуна деп айтып коопсуздугуна камсыздайлы деп туруп ошол эмени түзгөнбүз. Бул биринчи максат. Экинчи максат мына келип аткан инвесторлорубуздун дагы коопсуздугун камсыздайлы деп туруп ошол охранный агентствону түзгөнбүз. Кечээ күнү айтып атат, ошол 15 организация ар кандай фирмаларды түзүп алыптыр депчи. Анан бул жакта мындай да 15 организация түзүлгөнү тупа туура, артыбызда турат. Анын баарын менен тааныштырганга даярмын.
аны деген 5 компаниясы бул совместный компаниялар, ошол инвесторлор менен чогуу түзүлгөн компаниялар. Ар бир долбоорго өзүнчө түзүлгөн компания. Ар бир келип аткан долбоорго түзүлүп аткан ишканалар. Кайрымдуулук боюнча өзүнчө ал коомдук фонд болуп каттоодон өтүп, ошо коомдук фонд аркылуу бизнес болбосун жакта коммерциялык болбойт, ал кайрымдуулук иштерге. Ошон үчүн биз кайрымдуулук фонд деп каттоодон өткөрүп, кайрымдуулук фонд аркылуу мына бүгүнкү күндө кышында бизге инвесторлор келип 800 тонна көмүр таратты. Алыскы райондорго 1,5 миң үй бүлөгө тамак аш бүт баарына кайрымдуу жакта дагы иликтенесиз. Ооба. Андан тышкары мына Орозодо болсо 1000 үй бүлөгө Куран кетет. Баарына ошол окусун, ошолорго бир жардам болсун, жай намазы менен ошол Орозого бир топ өзүбүздүн питанияларды баарына кошуп 1000 үй бүлөгө ошол 1000 Куранды тиги биздин ошо кайрымдуу адамдарыбыз менен жеткирдик. Ал ошолордун каражатына сатып алынган нерселер. Андан тышкары мына азыр 3 жерде мечит курулуп атат. Бул элдин талабы менен, элдин суранычы боюнча ошол эл мечит жок жерлерге ошол мечитти салып берип атышат. Бул ошол келип аткан кайрымдуулук акча каражаттары өзүнүн ошо ким алып келип атат, аны бүт баары бизде ошо сайтыбызда да жүрөт, Instagram баракчаларыбызда да жүрөт. Бул кайрымдуулук иштери боюнча 5 компаниябыз, ошо 5 проектке түзүлгөн биздин компаниялар. Алар эртең азыркы күндө ошо проектлерин даярдап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эртең каржылоо болгондо бул компаниялар ар бири иштей баштайт. Ар биринин өзүнүн багыты бар. Рустам мырза, бул материал чыкты да. Ооба. Чыкканда эми комментарийлердин көбүндө сурап атышат, эми ушунча акча салып койдук эле. Эми бул да ыксан болобу деп аябай өзү кабатырланып ойлонуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар. Ошол жеке эле Кыргызстан эмес, Россияда, Казакстанда жүргөн көп жактан жазып атышат, ушундай ушуга салдык эле, ИФКга жөнөттүк эле, ошол жактан үй ал деп үмүттөнүп жүрдүк эле деп кайрылгандар бар да. Аны ошолорго да көрүүчүлөргө айтып кетпейсизби, мындай кепилдиги менен коркпоңуздар, эмне болот, инвестор качандан баштап берип баштайт, кандай болот, ошолорго бир кайрылуу жасасаңыз. Анткени баягы суроолордун баары эле ушул болуп атат да, эми эмне болот дегенчи. Эми буга да алданабызбы деген суроо болуп атат да. Мен кайрылып кетип элем, бул жерде эч кимге алданбайт. Алло. Айтып койсузбу, охрана киргизбей атыптыр сиздикичи. Бирөөнү жөнөтүп койсуз барып. Айтса киргизсин да, баягы Рустам мырза туура түшүнөсүз деп айтам. Ошо кепилдигиңиз эмнеңизди берип койсоңуз, анан баягы ушул жерден суроо бүтсүн деген эле биздин ой тилек да. Мага чыгып алып эми кайма айтыша бергенден пайда жок да. Эгер элге пайда алып келип аткан болсо, анда баары колдосун, көрсүн, эл үйлүү жайлуу болсун. Анткени баарыбыздын эле эки көзү төрт ошо үйгө жетели дегенчи. Ошондой нерсе да. Бул жерде мен айттым, бизде өзүнүн ошо письмосу, гарантийный кагаздары бар. 100% биздин инвестиция келип түшөт. Бул деген азыр биздин ошо GTI менен иштеп атканыбыз, бул каражаттар бөлүнүп, ошол катардагы компания аркылуу келе турган болуп атат. Катардагы компания аркылуу өзүнүн процедурасы бар экен. Булар бир ай, бир күн убакыт алат экен. Келип атат. Белгилүү бир убакыт процедура деген да. Процедурасы. Бул именно банктын процедурасы. Муну деген эч ким тездештире албайт экен. Эч кандай жол менен ошондой текшерүүлөрдөн өтүп, бул акча каражаты бул жака келип түшөт экен. Бул биринчи. Экинчи, биздин долбоор боюнча, экинчи биздин инвестор боюнча, экинчи инвестор болсо, ал менен сүйлөшүү болуп атат сиздер да? Ал менен бүгүн уже келишимге кое коюлду. Бүгүн эртең 2 күндүк азыр убакытта алар айтып атышат. Келишимге кол коюшу менен 72 сааттын ичинде акча каражаты. Анан баягы берүүнү улантасыздар, э? Берүүнү кайра улантып кете беребиз. Саламатсызбы? Жана жайга кош келдиңиз, келиңиз. Муну бери тартып койсоңор жигиттер. Алтынбек алып койсоң эшикти жаап. Мону таап койсок, Алтынбек, мону кенс бияка отуруп аласызбы?
кесип отурганыңыз азыр могу микрофон тагып алалы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз улам кайым айтышы болбосун деп ачык айкын мынакей жарым сааттан бери Рустам мырзаны да угуп атабыз. Рустам мырза да баарын орусча айтканда по полочкам айтып берип атат, коюп атат. Анан эми биякта кайым айтышы болбосун деп, анан сиздин дагы өзүнүн жүйөлөрүм бар, бетиме жолуксам айтат элем деген мына өзүңүз айттыңыз биздин берүүдө. Мынакей ошо Рустам мырза да ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ушундай мүмкүн келсин, урушуп талашпай эле фактылар менен сүйлөшөлү деди. Ошого сиз да макул болдуңуз, эми келиңиз. Биякта мына инвесторлорубуз келип атат дейт. Баары сүйлөшүү болуп атат, 100% гарантия менен, кепилдик менен келип түшөт. Биз элдерге беребиз, эч кандай биз шулундар эмеспиз деген ойду айтып атпайсызбы? Сизге кандай жөөлөөңүз бар эми? Мен орусча берем суроолорду, потому бере бериңиз, аны кыргызча эметер. Эфирге түшкөндө көп жакшы оюмду жеткире алган жокмун. Я буду задавать тебе вопросы на русском языке. Я тоже всегда за конструктивный разговор, но ходить по себе я не позволю. У меня есть ряд вопросов, которые без полемики, без эмоций, без жомоктор. Я в эти сказки не верю, Рустам. Ты знаешь, да? Он бар биякта жазып атат, мошенник Сашен түрмөгө жатты. Дагы бир жолу кайталап коеюн, түрмөгө жаткан, бир эмес 4 жолу жаткан. Анын себептери болгон. Это действительно правда. Вы смотрите не на мою физиономию и не на мою жизнь, а на то, что сейчас происходит. Посмотрите на саму проблему. У меня есть несколько вопросов, на которые монда кыйшаңдабай эле түп-түз эле жооп берсин Рустам мага. Берсеңиз, мынакей биз мына Стоп беспредел медиа порталы мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Эч нерсе кесилбесин. Жок, кесилбейт. Кандай болсо мынакей азыр биз сиздин телефон чалып чакырган бар кетет. Ачык айкын, эми биздин жашыра турган эчтеке жок. Силерден талаша тургандай эчтеке жок да. Эми баягы Рустам мырзадан сурасак, келип кыйгырышпай эле өкүрүшпөйлү, конструктивдүү диалог болсо, мен макулмун, келсин, сүйлөшөлү деди. Эми сурооңузду бериңиз. Мен кыйгырышпайм, Рустам. Кайсы жылы, при каких обстоятельствах сени экөөбүз тааныштык эле? Кайсы жерден конкретно? Пусть вот этот прям подробно расскажет. Точно сиздин датасы эсимде жок. Бир жыл мурун сиз менен таанышканбыз. Кызыңыз алып келген болчу. Чогуу келип таанышып, иштей баштадык. Ошо эмнеден башталды эле биздин сотрудничество? Вообще с чего мы начали работать? Негизинен ошол курулуш тармагында болчу. IPD компаниясын түзүп, ошо IPD компаниясынын ичинде чогуу иштейбиз деп чечкенбиз. Ал IPD эмне деген компания, негиздөөчүсү ким? Компаниянын, любой компаниянын закон түрүндө есть учредительский состав, да? Аны негиздегендер ким и генеральный директор, который исполняет, да, поручения этих учредителей по закону. Ошол кишилер ким конкретно по фамилиям тактап бер, пожалуйста. 3 адам ошол жерде учредитель болуп келген. Бул түзгөндө, түзгөн. Уланбек Ниязбеков, Аденова Бегаим, сиздин кызыңыз. Анан Ашим, фамилиясын билбейм. Ашим деген жигит, 3 адам болду. Бул кимдин компаниясы болчу? Эмне себептен, кайсы жылы, эмне болуп түзүлгөн, для каких целей было организовано это ОСО? И я какое отношение туда имела? Мен бир жолу тактап айтып коеюн, урматтуу кыргызстандыктар, мен кооперативдин өзүндө бир күн эмес, 1 саат, 1 мүнөт иштеген эмесмин. Себеби мен башынан эле билем, кооператив бул финансовая пирамида. Мен муну башынан эле айткам, айтып келатам и айта берем. Я все равно это буду говорить. Я сейчас пришла сюда защитить свои личные интересы, реабилитировать себя в глазах общества и забрать те деньги, которые я считаю, что он мне нанес этот ущерб. Ошон үчүн азыр я хочу четко знать, ОСО түзүлгөн, инновационный прогрессирующий девелопмент деген IPD. Ошондо мына 3 адам болгон, ким деген? Шергалиев Улан Назарбекович, ал киши ким? Мисалы, сага ал ким? Мен менен чогуу иштейт. Сенин телохранителиң тура. Ал эмне болуп иштеди эле айтсаң, он бухгалтер, по кадрам работал или что? Ал сенин жан телохранитель, да, билбейм кыргызча кантип айтылат, туурабы? Сен ошого бул компанияны оформлять эткенсиң. Андан тышкары дагы 2 адам болгон биякта, бирөөсү Аденова Бегаим, менин чоң кызым, и еще один человек.
Ашым Хашмулаев беле, Ахмулаев беле ушундай. Анын 5% бар болчу. Анан ошондо мен договорду, мына урматтуу кыргызстандыктар, муну көрүп койгула. Договор о сотрудничестве и совместной деятельности. Мен өзүм генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Аиша Construction деген фирманын генеральный директору болом. Мунун жалгыз учредители бар. Сулайманкулова Саадат Касымбаевна деген киши, ал менин апам. Ошондо биз Рустам менен сүйлөшкөндө биз ушундай договор түзгөнбүз башында. Булардын компаниясы менен инновационный прогрессирующий development мына. Эмне иш аткарчылыңар? Эмне иш кылчылыңар? Бул Аиша Construction деген менин компания, мына мен бүт силерге бүт данныйлардын баарын берем. Могу жерде жазылып турат. Партнер 1 булардын компаниясы, IPD инновационный прогрессивный, партнер 2 мен Аиша Construction. Ушул договор боюнча, биз на основании этого договора должны были зарабатывать деньги на коммерческих проектах. И он, вот эту прибыль, он сюда подставное лицо был, телохранителя, никакого там не сотрудник, он у них даже не проходил. Он просто был его телохранителем. Телохранителем говорю, что от кого охранять, если чисто совестником? Но мен жалгыз эле жүрөм. Эч кандай мага жан сакчы кереги жок. Сурооңузду түшүнбөйт. Ошондо суроону мен берип атам. Бул договорду эмнеге түздүлө? Мен түшүндүрүп кетейин, эмнеге түздүлө. Бул договор боюнча бул каржыламак мени. Менин компаниямды, мен проекттерди создавать этип туруп, ошондон акча таап туруп, ошондон түшкөн кирешени кооператив ИФКга салып, өзүнүн пайчиктерине үй, жай, машина башкасын алып бермек. Башында ушундай болчу. Чынбы, Рустам? Чынбы? Жооп берсин. Кандай бул эмне бул фирма? Түзгөнбүз IPD деген, ошол каражаттар дегенде башында жана же өзүңүз деле буну жакшы эле билесиз. Биз айттык, жер таап келдиңиз, чуркадыңыз, билебиз анын баарын. Анан кийин айттыңыз, могу проектисин биз чийдиришибиз керек дедиңиз. Акчаларын төлөдүк. Бир топ албомдорду даярдадык. Анан бир топ эмеге горкенишке да алып кирдик. Өзгөрттүк анын ичиндеги баягы конструкцияны дагы өзгөрттүк. Анын акчаларын да төлөдүк. Разрешение алышыбыз керек дедиңиз. Ага да төлөдүк. Эч кандай маселе жок болчу. Анан кийин биз айттык, эгерде инвестор таба турган болсок, ошол үйдү салганга даярбыз дедик. Ал нестелерди акчасын төлөдүк. Бирок мен сизге айттым ошондо. Жана же мындай чоң көлөмдөгү акча каражат менде жок. Мен аны салып сизге ошол нерсени курганга каржылоого мүмкүнчүлүк жок дедим. Анан сиз айттыңыз, макул, монун утверждать этсек, биз сата баштайбыз. Сата баштаганыбызда ошол түшкөн каражаттан биз курабыз дедиңиз, туурабы? Анан кийин бир топ башка инвесторлор да пайда болду. Бирок маселе баягы жердин ээлери менен чыгып, бир топ башка маселелер чыккандан кийин биз өзүбүз жактан айткан нерсебизди аткардык го. Документтерди жасаганга бүт баардыгын жасадык. Инвестор мисалы сиздики келбей койсо, же аны сата албай койсоңуз, бизде эмне күнөө? Мен айтып атпаймынбы, биякта негизи я ни в коем случае сенин бир профессиональный способностьтарыңды мындай неметкен жокмун, пас кылган жокмун, бирок биякта юриспруденцияны түшүнгөн киши керек болуп атат. Азыр бул сүйлөп атат да, мына партнер 1 булар, полностью мына мол офис 240 квадратный метр ушул деятельностька на основании ушул договордо келип туруп, кызым экөөбүз объявление менен чалып, ушакты таап, негизи уш жерден ушул деятельностьти өткөрүп, жашынакай проекттерди жылдырып, уш жерден каражат таап туруп, мен өзүм акчамды өзүмө алмакмын. Бул болсо тапкан акчаларын кооперативге бермек. Башында ушундай болчу. Анан азыр какта жомокторду мага айтпай эле койсун, мына ведение дел по договору осуществляется по общему согласованию. Все финансовые операции по совместной деятельности сторон осуществляются через отдельно открытый счет
партнер один Буларе должен что? Обеспечить офисным помещением и производить его оплату, организовать функционирование офиса, нести текущие расходы в рамках реализации настоящего договора, обеспечить соответствующие материально-технические в случае необходимости имущественное обеспечение исключительно для совместных сторон и время его содержания. Bir kabinetті берді. Анан бияқа кимдер қойтур мага расходторду берген жоксуң. Бул мага $30,000 төлөп бердик деп атпайбы? $30,000 айтып атпайбы? Это в рамках вот этого договора. Мен азыр сурап атам. Мен договорду муну менен түзгөн эмесмин, Юсупов менен. Мен муну Шергалиев менен түзүп атам. Эмне үчүн? Мен жана сизге СМС жөнөтүп айтпадымбы? Шергалиевди чакырсын, Рузеля ким Чүзө жанна эметтерчи мынакей башчысы Рустам мырза деп атасың. Мисалы 10 кишини каянап отурасыз. Эми баягы сурооңузду берсеңиз жооп берсин. Же тиешеси жок болсо. Кандай тиешеси жок болсо? Биякта мен азыр айтып атам. Мен тиякта көчөдө Жок, бияка айтсаңыз, мен бияк сиздерге тиешеси жок, бияка айттыңыз. Иштебиз бардыгын, ичинде бүт проекттердин баары бул менин эмгегим. Баары эмес эже. Мен бардыгын мен кылгам ушуларды, бүт концепцияларын баарын мен кылгам. Ушунун баарын ойлоп чыгарган мен болчумун. Ушундай муслим проекттер түзүш керек, социальный городокторду салыш керек, 4 этаж тамдарды салыш керек. Бийик этаж салсаң, вовремя бере албай пайщиктериңе кыйналып каласың деп. Ушундай болгон Рустам. Правильно? Анан Эми жооп берсин деп да. Проект эмес, эжеке, ошол муслим боюнча биз конкретно сиздин салымыңыз бар. Баягы жер үйлөрдү салалы, Хорошо, давай ушундан алыс кетпейли. Мына муслим проектисине салабыз деп, мен мондай жашнака жер табам. Аэропортко бараткан жерде монда 24 гектар жашнака жер табам. Мына инновационный прогрессивный девелопмент себеби бул договор боюнча булар имущественные права на земельные участки, на все, что там сооружается, буларга тиешелүү, да? Так вот, по вот этому договору так идет. Мен бул киши менен сүйлөшүп, бизге рассрочка бериңиз, бизде ушундай жакшы ойлор бар, ушундай жакшы проект бар. Биз силердин жериңерге мондай жашнакай социальный городок салып туруп, часть элге мындай сатып туруп, надо же финансирование, правильно, бул тамдар өзү салып салбайт да. Ошол акчаларды чыгарып туруп, мы должны были вот здесь построиться. Могу ороңдогон Шергалиев келип туруп, бул сделканы бузуп салган. Хотите, бул кишини мен даже чакырып берем. Ал деле келип айтып берет. Муну бузуштубу, эмкиде андан кийин Дедиги Горгайнын жанында жашнакай 2 гектар жерге элдик деген программаны аны да мен чыгаргам, 4 этаж тамдарды салайлык. Ош жерге неметип туруп, тамдарды салайлык, мен инвестор таптым. Ошолор башында строительствого акчаны салып берейин деп атат деп туруп, бар жогун неметкенде булар бири-бири менен кыргызышып, согушуп, өзүнүн компаниясынын ичинен неметип туруп бузушкан. Ал сделканы да бузушкан. Анан мирдисе пайда болду, анан мен неудобный киши болуп калдым. Негизи тетиякта бир кабинет беришкен, эптеп мени сүрүп чыкканга аракет кылышты. Кызымды настраивать этип, былтыр уш жерде тети креслода отуруп алып, бирөөсү бияка отуруп алып, мени шылтыңдап, мошенник чык эле чык деп туруп, ар кандай жаман сөздөр менен сөгүп туруп, ушундай болгон туурабы, Рустам? Кандай сөз болгон? Кандай болду эле анан? Жакшынака эле сүйлөшүп. Хорошо, не будем переходить на личности. Мен сени мошенник деп эле айтып атам. Мен өзүм мнением лично ушкан жокмун, эмне жокмун. Сен да мен ошондой ойдосуң, экөөбүз бири-бирибизди мошенник деп атабыз. У меня сейчас конкретно вопросы. Эмне себептен бул договорду Шергалиев мени менен түздү эле? Шергалиев кандай отношение имеет к этому всему? Эмнеге анда өзүң ачкан жоксуң бул компанияны? Кооперативте тоже его там нету. Аякта Орозабеков Бакыт Чинарбекович, председатель. Минюста ачып көрсөңөр, перерегистрация 23 мая кооперативте. До этого кооперативте ким негиздеткен, кто основывал, кто официально... Азыр ким ошондо катталып турган барбы? Азыр Минюста Орозабеков Бакыт деп жүрөт. На самом деле бүт основатель сенсиң, туурабы? Бүт баарын жасаган сенсиң. Жооп берсе, Рустам мырза мынакей айтып атат, ушуларга жооп берсеңиз.
Эң биринчиден кооперативде основатель болгон ким эмес, ал жакта деген общее собрание, бул учредитель болуп эсептелинет бардыгы. Ал бир адамдан түзүлбөйт, ал 7 адамдан түзүлөт. Түзүлүп атканда юридикалык өзүнүн ошондой статусу бар. Бул биринчи. Кийинки суроо боюнча тиги 20. Жок, бул суроого жооп берсин да. Кооперативди мына мага көп киши Кыргызстандын теңин чалып сурап атышат. Жанайым, сураңыз, тактаңыз, бизге жооп бербей жатат. Биз бир нерсени сурасак эле урушуп салып атышат. Силер бизге ушундай суроо берип атасыңарбы? Силерди списоктордон чыгарабыз. Такыр эч качан эч нерсе ала албай каласыңар, бизге тактап бериңиз. Кто основатель кооператива, кто учреждал? Жети адам ал жерде учредитель эткен. Кайсы адамдар? На каких условиях? Покажите учредительный договор. Ал документтер ИФКнын өзүндө. Ал менин офисимде ал сакталбайт. Ал ИФКнын өзүнүн офисинде сактала турган документтер барып ошол менен таанышса болот. Дальше ал 7 адам, 8 адам, 9 адам кошулганда алар как учредитель катары кошулуп кете берет чоңой. Бул 7 адамдыкы болуп калбайт. Арасында сиз барсызбы? Бул жерде 7000 адам боло турган болсо, 7000 адам баардыгы ошо учредитель болуп калат. Общее собрание. Хороший вопрос. Юсупов Рустам барбы? Барбы ошо катарында? В качестве кого? Башкасы да бар. В качестве резидента. Резидент этого кооператива. А почему резидент? Это же ты основал кооператив. Неге резидент? Основал бул жерде. Чтобы ответственность не нести. Бул ОСО эмес жеке. Бул ИП эмес основалдым. Основал идеянын өзү эмеси бар. Инвестиция башка, ал ичиндеги общий резиденттер. Хорошо, башында 7 кишиси ким, фамилияларын айтып берчи. Фамилиялар баардыгы жазылып турат. Ничего такого. Жок, айтып бер да, эмнеси бар? 7 фамилияны Орозобековдор бүт баардыгы. Бул жерде деген 7. Орозобеков эмес, мен Орозобековго келген жокмун го, Орозобековго өзүмчө барам. Конкретно сен ушунун баарын уюштургансың. Я хочу знать, кто. Ошо башында турган 7 адам баардыгы эле бар. Ошо ким айтпайсың? Фамилиялар ошо таанышсаңыздар болот. Орозобеков бар, Туранбаева Рузеля деген бар. Юрист ваш, да? Ооба, мен азыр точно эсимде жок калган адамдар кимдер тиякта бар. Ошо 7 адамдан турган. Бул деген түзүлгөндөн кийин 8 адам кошулса ал деле учредитель болуп кете берет. Ошондо силердин деятельность биринчи регистрацияңар январь айында 2022 жылы жүрүп атат, туурабы? Силер ошол моментте инвесторуңар бар беле, сайрап, такылдап рекламаларын бүт карап чыккыла. Биз башка кооперативтерден айырмаланабыз, биз өзгөчө. Жок, биз сиз келгенге чейин сурадык. Жана Катарский, кайсы десе ИБК десизби? ФК. GTI боюнча мынакей сүйлөшүү эметтили бар, форум өткөрдүк. Бул уже жакында келет, андан башка дагы бир инвесторубуз бар деди. Ошо менен сүйлөшүп атат, ошо жакын арада келет. Название, регистрация в Министерстве юстиции какого государства, инвестиционное соглашение между исламским финансовым кооперативом. Покажите мына, эл талап кылып атат, көрсөтсүн, сурап бериңизчи дейт. Эл талап кылган жерде биз баарын көрсөтүп атабыз. Видеолорду да чыгарып атабыз. Анын баары эле чыгып атат. Биз кайсы компания менен жолуксак, кандай меморандум түзсөк дагы муну баарын. Меморандум это не наличие инвестиций, не путай, людей в заблуждение не вводи. Эч заблужденияга киргизген жок. Письменный подтверждениясын дагы берип атат. Биз ошол Муслим проектисин колдоо издеп, өзүнүн письменный подтверждениясын бизге жөнөтүп атат. Бул нерселерди көрсөткөнгө даярбыз, эч кандай маселе жок. Рустам, еще раз говорю, это ты вот другим можешь сказки рассказывать. А кооператив был образован, юридически зарегистрирован. Где оригинал? Это просто копия, эти миллион таких бумажек. Оригинал зачем я вам? Ошондо январь айында 22 жылы кооператив образовывается, правильно? Правы? Официально первый раз регистрация. На этот момент у вас был инвестор? Не было. Был переговоры уже. Покажите. Нет, переговоры, мало чего, я в день, каждый день, 100 киши менен. У нас уже были переговоры, что... Жок, мне переговоры не надо, вы открыли кооператив, позиционируете... инвестор-то вас? Инвестор Джок. Ошондо мына главный ответ на главный вопрос мы получили. Инвестора не было, кооператив был открыт и основан без наличия инвестора. Тогда зачем врать? Зачем врать? Он Ихсан, бизде инвестор жок деп эле башында биз методом ашары, правильно? Они говорили правду. Здесь зачем смысл врать?
Это что? Это создание устойчивой мошеннической схемы. Анан биякта эми башкы суроо болуп атат да, сиздин видео чыккандан кийин элдин биринчи эле суроосу сиз айттыңыз, бул ИФК Ислам каржы кооперативи. Ну, я оставлю себе, я по-английски не понимаю, я хочу перевести. Это всего лишь копия. Ислам каржы кооперативи, сиз айттыңыз, бул Иксандан да жаман болот. Аферисттер акчаны чыгарып кетип атат. Муну тиешелүү органдар текшериңиздер деп айттыңыздар да. Мына ошол нерсе көп көрүүчүлөрдү ушактан үй алам деген жарандарды тынчсыздандырып жатат азырчы. Эми сиз ушул жерден айтсаңыз, чын эле Иксандан да жаман болобу, чын эле булар акчаны алып чыгып кетип атабы, аферисттерби, ошону кандай негизде айттыңыз эле, ошону тактап берсеңиз, бүт сөзүмө жооп берем дедиңиз эле да. Ошону айтып берип койсо, элдерге түшүнүктүү болсун да. Анан силер айтпагыла, жана сен телефондон айтып атпайсың, келип уруш талаш жок да. Я обвиняю его и всю его шайку-лейку в серьезном уголовном преступлении. Тура? Мен жөн эле келип алып, сен мени таштап кеткенсиң, мен сенден бала тудум деп, я же не с этим пришла, я пришла как гражданин Кыргызстана, я очень грамотная, Рустам. Вот эти сказочки, это ты кому-то другому, это вот эти карапайым элдер, которые байкуштар не соображают, закон не знают, ничего не понимают, они тебе верят. Можно? Сейчас мне задали вопрос, я сейчас отвечу. Пожалуйста, ответ вы получили, Ухтуар, если потом будете просматривать, назад проматывать это еще раз. 2022 жылы январь айында булар исламский финансовый кооператив деп регистрация Минюстан некоммерческий жилищный исламский финансовый кооператив деп ачылышат. Это было в январе месяце. С этого месяца у них идет реклама и у них идет приток денежных средств в кассу ИФК. Они не имели права говорить о том, что у них есть инвестор. Уже Ошондоле это было начало мощнейшей мошеннической организации, потому что они знали, что у них нет инвестора. Более того, на сегодняшний день инвестор дагы жок. Мына барыңар YouTube'дан, Facebook'tan сурап берип атасыңар, инвесторы чын эле эми жок экенби? Жок, мына инвестор жок. Вот это что такое? Это Филькина грамота. GTI холдинге кайрылгыла, обращайтесь, у нас есть Государственный комитет национальной безопасности, алардын укугу бар, алардын международные взаимоотношения у них есть с комитетами национальной безопасности других стран, пусть делают запрос в Катар, пусть выясняют вообще, что это GTA, имеет ли право действовать на территории КР, на каких условиях, какие инвестиционные соглашения, какими налогами это должно облагаться. Как эти деньги будут возвращаться? Это благотворительный фонд, который безвозвратные средства, или это инвестиции, или это грантовые средства на развитие каких-то образовательных проектов. Ошол суроолордун баарын бериш керек. Для этого вам всем нужно сплотиться. Мына мен айтып атам, ачык эле бетине айтып атам. Бул устойчивая, просто мошенническая схема. Алданбагыла, инвестор жок. И эч качан болбойт. Потому что инвестор, даже инвестор акчаны берген күнү дагы, любой инвестор акчаны под процент берет. Жөн эле эч качан бербейт. А благотворительные фонды ошончо кишиге 6 миллион кыргызстандыктарга жөн эле акчаны берип койгон 25 жылга. Это все ваши деньги. Поэтому биринчиден барыңар айтып атасыңар, сен бар вымогать этип, ушундай версияларды булар шаарда азыр ушактап мени жамандап атышат. Ушундай келип акча вымогать этип бербей койсо барып туруп ушинтип интервью берип ушинтип стоп беспределге кайрылып турду. Андай эмес. Мен өзүмдүн акымды, они заключили со мной договор, и то не он. Здесь всей финансовой вот этой империи рулит Юсупов Рустам, все ключи, бют, счет торду, там Орозобеков, у него просто пешка, председатель, которому он дает указания, какие деньги оттуда снимать, куда их отдавать, что делать. На самом деле, был просто-запросто. ИФК içinde уктуңар, Кайрат, өзүң кулагыңмен уктуң. Сен кимсиң десем, он говорит, мен жөн эле резидентмин. Там сколько у них человек? Ошондой сыяктуу резидент, ответственность жок. Ответственность жок. Здесь к уголовной ответственности можно только у Розубекова, ну и его за вот эту всю фикцию.
Мындай меморандумдар мен күнүгө эле мен сени менен азыр меморандум түзүп коем. Кайрат мага эмдиги жылы 5 миллион доллар берем деген ою бар. Все, вот это смысл меморандума. А инвестиционное соглашение, то, что они людей обманывают, инвестор келет. Там должно быть написано: фонд, холдинг, баланча, тукунчо, GTR дает там в рамках такого-то инвестиционного соглашения под такой-то процент, под вознаграждение на такой-то срок. Мынча каникул менен кайра ИФКвы, ИБИКпи, мне посмотреть там у них. Жанна жайым жооп берсе, бияка да мүмкүнчүлүк берели. Рустам мырза, мынакей сизди биякта ачык айкын күнөөлөп атат. Баарын айтып атат, инвестор жок, келбейт, элди алдап атат. Ушундай система деп. Ал өзүнүн ошо доматтары менен барып туруп ошо күч органдарына, сот органдарына баарына эле кайрылса, өзүнүн кандай доматы бар болсо, толугу менен кайрылганга укугу бар, жаран катары барып кайрылып көрсүн. Келген ошол адамдар башка бүт бардыгы аудит кылабы, башка нерсе кылабы, Даярсыздар, ачык баарына көрсөткөнгө даярбыз. Эч кандай маселе бул багыт боюнча жок. Жок, даярбыз дейт. Он кто? Жок, Кайрат, давайте вопросы. Жанна эже, жок, котурсаңыз, Жанна эже түшүнөм, мен жооп бере алсын, бияка мен айтып алсынчы, анан сурооңузду бересиз. Бир топ маселелерди айтып атат. Эми кайра эле бирөөнү жамандаган оңой эле. Макул, 24 гектар боюнча айтып атат, бизди күнөөлөп атат, биз бустуканы. Теги Горгей боюнча өзүнүн жасаган проектисин айтып атат, булар бусту, ошол негизинде мен күнөөлөп атам, аны акчасын төлөп бериш керек болот деп. Ал жака посадка жасады ошо Саша деген сиздин таанышыңыз. Берки посадка жасады, башка нерсе кылды. Каражаттардын баарын төлөп бербедик беле? Кылып бербедик беле? Договорду сиз тиги орустар менен өзүңүз эле бузбадыңыз беле? А эмне үчүн азыр бүгүн келип туруп эле бизди кайра күнөөлөп эле башында жакшы болчу, анан кайра эле азыр акчаңыз жок калганда эле келип алып өткөндө бул жакка сурадыңыз эле 100 000 доллар. 100 000 долларды эмнеге сурадыңыз? Мына азыр основанияңыз барбы? Мына карап коюңуз, ошо вопроста жооп берейин, да? Биринчиден, мунун таанышы Саша эмес, это Александр Усов, мына генеральный директор, also Абрис Грант и Аденова Жанна, Иша Construction, и IPD, инновационный прогрессирующий, мунун жансакчысы, это его компания, да, заключают официальный договор. Мне көчөдө ойноп жүргөн күчүкмүнбү? Кел, Сашага бар задание бер, мындай кылалы. Ана кайра бар кет деп койгондо. Есть официальный договор. Заключал, подожди, заключал Шергалиев. Да, заключал, да. Работу сделали? Да. Где? Оплатили? Конечно. Кана? Төлөбөдүк. Кана? Мен ошон үчүн айтып атам, нужно делать аудит. Ал үчүн нужно в рамках возбужденного. Сиз төлөдүңүз беле? Эмнени? Алып келбедиби? Төлөйм. Эмнеге мен төлөйм? Эмнеге мен төлөйм? Жок, кое турсаң, эмнеге мен төлөйм? Могу жерде эмне деп турат? Мына могу договордо эмне деп турат? Биз төлөйбүз, хорошо. Жок, кое тур. Акчаны алып кетип атпады беле офистен? Жок, кое тур. Мына правильно. Стороны установили, юридическое лицо, партнер один, да, Шергалиев, будет выступать основным, да, и, значит, партнер один обеспечивает офисным помещением, производит арендную плату, организует функционирование, несет все текущие расходы, набирает необходимых сотрудников, осуществляет материальную поддержку руководителя 2, в полной мере финансируя все проекты. Бияқта мен акчам болсо сага келип белем, акчам жок болчу, түрмөдөн чыккам, акча табайын, карыздарымды берейин, үй бүлөмдү багайын деп туруп сен мени чакырган үчүн келгем. И ты мои идеи украл. Социальный городок, 4-этажки, вот это все было, это были мои идеи. Ты меня обокрал, воспользовался этим. Потом, когда ты понял, что я для тебя неудобный человек, потому что мен сен телохранитель эмесмин, сен айтканың менен тур десе тур, бас десе басып. Мен сага суроолорду берип баштадым, эмне деген ким, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Булар деген мунун телохранители, вот этот Шергалиев, жанакы элдик деген проект чийгенбиз. Анын ошол жакшы участок таап, мы хотели для пайщиков кооператива жашнакай 4 этаж тамдардан, по-моему, 23 там дома должно было быть, сейчас не помню, ошол үйлөрдү салып, мен инвестор таптым.
Bir bakeden investor bütün çocuğun düşündürüp doговорlar görсөтсөм айтты. Хорошо, мен акча берейин на развитие, канча малда чыгарып бересиң? Паланча малда чыгарып бересиз. Кеңештим, айттым, мындай болуп атат деп. Ана хорошо деп туруп тиги 2 гектар хозяинден орус кишини көндүрдүм. Сен бизге жардам бер, биз мына эл үчүн эметип атабыз. Кыргыздар кыйналып атат. Сен ушул 2 гектар жериңди бергиниң, биз сен менен договор түзүп, жашынакай тамдарды салып, сага акчаңды төлөп берели жериңди экен. Элди камсыздап, людям мы поможем, детский сад построим, социальный. Эмне болду же? Аягы эмне болду? Могу жерге нотариуста жолукмакпыз, келип туруп, булар Шергалиев мунун айтканы менен булар эме деп сүйлөшөт. Давай муну ыргытабыз, меничи. Тиги менен түзөлөбү. Тиги менен түп-түз ал деле келип айтып берейин деп, кече эле жолуктум, сүйлөштүм телефон менен ал киши менен. Ал деле айтып атат, ошол киши мага чалып нотариустан ошентип айткан. Жанна, я не понял, ты же говорила, что у тебя с ними договор. Эмнеге булар сени обходить этип, бул кереги жок, биз иштетебиз, биз менен түз деп атат деп жүрөгү түшүп, ал киши ошентип ал сделка болбой калган. Андай маселе болгон эмес. Биринчиден, бул жакта келип, эгерде биз азыр ошол жерде ара турган болсок, биз предоплата кылышыбыз керек деди. Предоплата кылганын каражат жок. Мен айттым, андай каражатты биз бере албайбыз. Канча миң доллар? Ал предоплатаны кылгандан кийин азыр ошол эсимде жок, ошол 30-40 50 миң доллар ошондой ар кандай сөздөр болгон. Бир мындай деп, ар кандай сөз эмес. Ар кандай болгон. Проект договора бар. Азыркы күнгө чейин 3 айдан кийин кайра мынчасын түгүш керек, анан кийин тигинчесин түгүш керек. Анан кандай төлөбөш керекпи? Инвестор жок болгондуктан. Орус картын биз сизге төлөп беребиз аны. Инвестиция ал жерге жок болсо. Жок, эмнеге жок болсо, эчтекен жок болсо, колуңдан эчтеке келбесе, анда эмнеге элдин башын айланттың, мени баш кылып? Сиз өзүңүз айттыңыз, ошо жерди алсак, мен ошо жерге курулушту азыр мына эмеден разрешениени алсам эле сата баштайм, мен ошол акчага курам дедим. Конечно, мен ошону эле айтып атам, туура. Өзүм ошол акчага курам дедим. Коммерческий кылып туруп, инвестор акча берем деп атат, частник. Ошого стройку будем осваивать, будем продажи делать, будем мен сизге выстроенные дома. Бияктан эч ким сизди кууп чыккан жок. Мен сизге тоскоол болбойн. Сиздин ишиңиз эгерде ошол нерсеге өзүңүз ишенип аракет кыла турган болсоңуз, эжеке кылыңыз дедим, туурабы? Адмиралыңыз боюнча дагы, могу жердеги комплексиңиз боюнча, боюнча дагы. Эмне болуп, адмирал, хорошо, адмирал эмне болуп? Өзүңүз келдиңиз, 24 гектарды мен өзүм ала берейин дедиңиз. Макул, 24 гектар өзүм алам дедиңиз. Сурабай эле алам. Ал сеники эмес. Ал 24 гектар өзүнүн эси бар. Бул киши менен урушу турган башка сөз жок. Мен суроо эле берейин деп атам. Эмнени каалайсыз эжеке? Эмне каалайсыз, айтсаңыз? Мен каалайм, менин эмгегимди төлөп берсин. Канча деп балайсыз? Менин идеям менен социальный городок Муслим олар менен колдонбосун. Ал менин идеям. Это мой интеллектуальный труд. Колдонбойт, бербейм. Мен өзүм салып, на коммерческой основе салып туруп, элге керек болсо өзүм жардам берем. Всё. Мен аны бербейм. Биринчиси ошол эме өзүңүздүн проекттер колдонбосун, экинчиси да. Колдонбосун. Бүт мен могу канча проекттерим бар күйүп кетти благодаря вот им, да, булардын салакалык, наглость, алдамчылык үчүн у меня все эти проекты не состоялись. Мен толтура акчаларды өзүм төлөп чыктым балдарга. Андан тышкары еще карызга малындым. На сегодняшний день я требую от него 70 000 долларов за мой труд. 70 000 доллар. 70 000 доллар. Ооба, мен муну ИФКдан немеден сураган жокмун, мен мындан сурап атам. Мен сени менен сүйлөшкөм, сенин Шергалиевиң менен кол коюшкам, мага, пожалуйста, төлөп бергиле. Как положено, мен жөн эле келип алып дооланган жокмун. Менде заключенный договор бар. Мен просто копияларды алып алдым, себеби олман жулуп алып же бирдеке кылбасын деп, мой юрист сказал, анчалыкка барбайбыз. Сен кылбагандын баарын кылып жүрөсүң. Мага бир суроого жооп берчи. Эжеке, мен жооп берейин. Телохранительди эмнеге алып жүрөсүң, ошону айтчы. Кайсы телохранитель жүрөт менде? Мына Мухаммад жүрөт, андан бурдан менде шофер болуп жүрөт, машина айдай албайм мен. Жок, эмне кыласың? Эмне машина менен жүрөсүң, рас эле? Lexus да? Lexus эмес. Кайсы?
Lexus болду өткөндө өзүм берке ошо Кайсы? О жок, кайсы? Шыпыртпачы Lexus мээле. Алды эле ошол Андан мурда BMW менен жүрдүң, X6. Жана же сиздин талапка мете болот, жана айтпамсызбы? Барбы ошол жакта төккөн акчаларың барбы? 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 Барып ошону Мы можем посмотреть, да, все это. Эгерде өзүмө ишенбесем, аны айтпайт элем. Хорошо. Момча кишилерге кайсы акчаңдан айлык төлөп берип атасың? Кайсы жерде иштеп Валентин Михайлович, алты жакта идеолог. Орустар Украинанын баарын чагыштырып туруп эми бияка келип бунун немесине участвовать жазып берип атат. Биякта сүйлөшкөнүбүздүн башында талабым койду. Баарына жооп бердим. Каяктан эмне болгон каражат? Жооп берген жок. Жок, каяктан айтпайсың. Мен уккан жокмун кайра. Ты же сказал, любой вопросту бересиң. Мына мен сурап атам. Мен башка сиз менен сүйлөшкөнү эмес менен жеке. Эгерде мына 70 миңиңиз болсо, макул 70 миңиңиз боюнча барып ошол аудит кыласызбы, текшерүү жөнөтөсүзбү, сотко жалоб жазасызбы, правоохранительный органга жазасызбы. Менде заключенный. Эгерде алар бизге жөн эле келип сага дооргунган жокмун. Эгерде бизге күнөөнү койсо, конечно, төлөп бересиң. Төлөп бересиң, как миленький төлөп бересиң. И менин проекттер менен колдонбойсуң. Ни четырехэтажками, ни социальный городок мусульман сен колдонбойсуң. Аны сен төлөгөн эмес. Эч кандай карыз эместер бияка. Карыз. Ал мен иде, мен концепция, мен аны сага бербейм. Ал акча үчүн жасалып аткан бул шоу болуп атат. Конечно, шоу. Же бирөөнүн заказын аткарып атат, же просто шоу кылып атат. Акча керек болгондо. Ага чейин Рустам сен мага иним жардам бердиң, рахмат. 18 жыл башка динде жүрдүм эле, исламга өттүм деп исламды айтып. Анын үчүн сен исламдын жанын кой. Ты ислам, ты чё? Сен эмне? Сен эмне? Жок, я тебе говорю, ты мошенник. Ты чистой воды мошенник. Кана мирди. Айткан сөздөрүңүз боюнча. Кана мирди. Жооп берем. Таккының мени жоопко. Жооп берем. Ар бир сөзүмө жооп берем. Сизге жаздык. Пожалуйста, это твое право. Бүттү. Сен мошенниксиң. Эмне үчүн өзүңдү БХНБнын аналитигимин деп тааныштырып. Мен сурап бердим десем, ал эч кандай тиешем жок, мен эч эмем жок дейт. Аяка тиешем жок. Антип айтканда эмесмин деп жооп берди. Эми түшүнүктүү болду. Өзүңүздөр ар бириңиздер өз оюңуздарга калдыңыздар. Мына биз эки тараптын урматтуу биздин көрүүчүлөр, мынакей сиздер сурадыңыздар эле, эки жакты отургузуп алып сурагыла, биз ошо так жоопту угалы дедик эле. Биринчи Рустам мырза менен отуруп дагы өз суроолорду бердик. Анда мына Жанна айым менен да чогулуп уктуңуздар, көрдүңүздөр. Баары кандай болсо ошондой беребиз. Өзүңүздөр анан таразага салып, таразалап, ойлонуп көрүп аласыздар деген ойдобуз. Рустам мырза, сизге да рахмат. Жанна айым, сизге да рахмат. Ошон үчүн мен резюме 2 мүнөт, пожалуйста. 2 мүнөт. Мына биринчиден мен айткан обвинение өзүңөр уктуңар. Чын инвестор жок, бул жөн эле финансовая пирамида. Любое кооперационное движение, не подкрепленное какими-либо финансовыми средствами, это финансовая пирамида. Финансовая пирамида по законам нашей страны, ну и в других странах цивилизованных, это преступление уголовного разряда, это мошенничество, завладение чужим имуществом в особо крупных размерах. Все. Рахмат. Шу менен коштошобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга жазылыңыздар. Биз акмалап турсак, ар дайым кызыктуу материалдар чалдырганга, элдин көйгөйүн чалдырганга аракет кылабыз. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.